O Бекутуда депутат. Салам алейкум. Мына Жалал Абад облысы Созақ районы Қызыл айыл өкмөтү. Кечқұрын саат 11-нен 12-сіне қараған түні саат 1:30-да болған сел. Өкмөтү дагы, эмчеси дагы жок. Үйгө кирип чыкканы невозможно. Эч кандай жабыркаган адамдары жок. Но өкмөт жактан бир гана берген жардамы дагы жок. Чалсаң ал сайда жүрөм, бу сайда жүрөм, антип атам, минтип атам. Же бир өкмөтү, же бир депутаты, же бир айыл өкмөтү келип коюп караган жок. Түнү 12:01-де келген депутаты деле, айыл өкмөтү деле. Эшиктин алдында басмак турсун. Жүргөнү невозможно. Бала чакасы менен жаш балдар менен үйдөн чыга албай отурат. Буга эмне дейсиңер? Шуну бир өкмөтүнө деле, айыл башчысына деле айттым, айыл башчыга айтсам, өкмөт жок барсам. Мен эмне кылайын укам деп айыл башчы ага айтат. Депутатың айсаң аякта орта сайда жүрөт. Анан келе алып айтат, эмне кылам дейт. Бу деген кандай түшүнсө болот. Мына салкам тизеге батып атат бияк. Онун иштерин карагыла. Түнү үйдүн эгелерин чыгарып, саат 1:30-да. Башка жака чыгарганбыз. Мына мен азыр иштеримен бир жака барып келдим, уже обед болуп атат. Bir adam gelip karagan, bir adam gelip жардам берген адамы жок. Мына бала чакасы менен үйдөн чыга албай отурушат. Үйгө сел кирген эмес. Эшиктин алдына кирип страшный болгон.